жер боюнча биздин барбаган жерибиз, кирбеген эшигибиз, теппеген тешигибиз калбады да. Азыр Ала Бука айыл өкмөтүндө 7000 адамга жакын катталып турат очередте. Ошолорду жер менен камсыз кылыш керек. Базардын бизге кереги жок. Мына жерде 10-жылкы документ даярдаган бала бөлүп калды, былтыр өтүп кетти. Эч нерсени чечпейсиңер силер. Мына мен 38 жылдан бери мага бир участка бере албагандан кандай айыл өкмөт болду. Кайненемдин аркасынан кичине жерди тозуп алып мен ошол жерде жашайм мен. Мына ушундай элеттиктердин көтөргөн маселелеринен кийин Ала Бука районунда социалдык маселелер каралбай, өз убагында чечилбей жаткандыгы байкалат. Анда сөз башынан болсун. Мындан 8 жыл мурун тагыраагы 2015-жылы Ала Бука айыл аймагында 60 гектар 32 сотук жер калктуу конуштардын жерлери категориясына өткөрүлгөн. Анын 40 гектардан ашууну жарандарга турак жай салуу үчүн бөлүнүп берилген. Ал эми Кош көпүрө участкасындагы 11 гектар жер базар болот деген жүйө менен 8 жылдан бери элге берилбей келет. Көп кабаттуу үйлөр 6 гектардан ашык жерге, 4,5 гектардан жерге эң муктаж жарандарга берилген. Бирок ошону туура эмес берилди деп туруп кайрадан жокко чыгарып, ошондон бери азыр мына 8 жыл өтсө, 8 жылдан бери 11 гектар жер пайдаланбастан, элге берилбестен, элдин мукташтыктары кабыл болбостон мына ушул турушат. Азыр ушу 1-2 адамдын кызыкчылыгы менен ушу калктуу конушка, элге жерге берилген жерди ушул жерге базарды көчүрөбүз дешип атат. Базардын бул жерге кереги жок. Бул жер эң биринчи элдин мукташтыгын чечиш үчүн, чечилген жер. Ошон үчүн бул элге берилиш керек бул жерлер. Ала Бука айыл аймагында буга чейин 4000 адам жер участогун алабыз деп кезекте турушса, эми 3 айыл аймак бириктирилгенден кийин алардын саны 7000ге чыккан. Ага карабастан район жетекчилиги, айылдык кеңештин төрагасы элдин маселесин чечпей жатат дешет мындагылар. Биз бул жер боюнча биздин барбаган жерибиз, кирбеген эшигибиз, теппеген тешигибиз калбады да. Ушул жер боюнча мына көрүп атасыңар, 19-жылы августта ушул жерге кайра тизме таркатылган. Мынакей көрүп койсоңор болот. Но тизмелер таркатылып, элдин бир күндүн ичинде кайра тизмелер алынып кеткен. Биз ошол мезгилде сүрөткө тартып алган үчүн өзүбүздө копиялар калып кетти. Алма бак, Кош көпүрө. Тетип үйлөр турган жер турат. Ал Кароол төбө дейт. Мына ушу кагазда турат. Кароол төбө менен Кош көпүрөдөн адамдарга жер берилсин деп өздөрү акт түзүп токтом кабыл алышкан. Ошол токтомду аткарбай эле Умаров Адыл, Койчумбаев Самат жерди бербестен эле басып келип атат. Басып келип турган акырында болсо базар курабыз деп чыкты. Базардын кимге кереги бар? Алапкада толтура базар бар. Жанагы менчик базарларды жакшынакай кылып тартипке салып, жакшылап кысып койсо эле тартипке түшүп калат. Ошентип бул жерди көргөндөн кийин талаштуу жер маселеси боюнча Ала Бука райондук мамлекеттик администрациясында аким менен элдердин жолугушуусуна күбө болдук. Анда келген район тургундарынын ар биринин сөзүндө балдарына жер участоктору берилбей, бир үйдө 3-4-5 бала үй бүлөсү менен жашап жатканын айтышты. Келип отурганда bir gün geldim, Самат менин неберем менен тең бала кезиң балам. 10-жылкы документим көктөп кеттим, айыл өкмөтүндө жата берип. Ошо Карагыл төбөдөн 4 сотук болсо да жер берчи. Карагыл төбө бөлүнүп эле жатыптыр, элдер уже үй салынып калыптыр. Эже 8-жылкы токтом менен чыккан, эми бизге окшогон карапайым токтом дезе алданып кете беребиз да. Мына жерде 10-жылкы документ даярдаган бала бөлүп калды, былтыр өтүп кетти. 4 баласы жетелеп келип, аким катшат дегенден кечирип көзгөр келдим. 72 квадрат метр жерге балдарым жыйылып келсе, 15-16 адам жашайбыз ошол жерде. Ар бир жарандын укугу бар, силер адамдардын неге укугун тебелейсиңер? Биз силерге кимбиз? Биз да мамлекеттин адамыбыз, биз да өкүлбүз ошонун ичинде, как индивид катары. Буну дагы айтам сага бир жолу көм. Мен дагы деле түшүнбөй атам. Мен себептен айыл өкмөт төрагалык кылып аткан нерсе чечилбейт да, элден шайланган депутат башкарат. Сен токтом чыгардыңбы? Эмнеге көзөмөлгө албайсың? Эмнеге элдин жерин бербейсиң эй? Мисалы менде 3 комнат үйүм бар. 4 балам болсо мен дагы айтам, эл үчүн 4 офицер даярдадым. 10 неберем бар. Ойлоп көр 3 комнат үйгө. Сен базар курам дейсиң, базар минтип кетти, тыгылып кетти дейсиң. Мен үйүмдө 40 жыл эмеге медицинага кызмат кылдым. Мен кантип жашашым керек? Экинчи группа инвалидмин мен. Атып алайын десе, мен миллиондогон акчам жок. Элдер миллиондогон акчага алышып атыр. Мен 5 бала менен отурам.
Мына неберемем садикке бара албай келдим иштейт. Мына мен неберемди карап көтөрүп келдим, карай турган. Садикке ham албай атат ушуну. Пулдууларды алат, пулу жокторду албайт. Эч нерсени чечпейсиңер силер. Мына мен 38 жылдан бери мага бир участка бере албагандан кандай айыл өкмөт болду. Кайненемдин аркасынан кичине жерди тозуп алып мен ошол жерде жашайм мен. 7000дей жаран үйү жок жүрүшөт. Алар бүгүнкү күндө жер алууга муктаж үй бүлөлөр. Жыйынга катышып жаткан айылдык кеңештин төрагасы Адыл Умаров базарга берүү боюнча иштер жүргөнүн айтты. Мындай болот. Жер кодексинде 12-чи беренеге ылайык биздин укугубуз бар. Ушул категориядан категорияга которгон уруксат бергени жергиликтүү кеңештин депутаттары. Анан Града советтен дагы каралган. Града советтин мүчөсү отурат ушул жерде. Ошол маселе базар маселеси каралган 2023 жылы эле. Эми 7 жолу жассыздар да, 7-8 жолу жассыздар бул боюнчачы. 3 саатка созулган жолугушуунун жүрүшү кызыктуу маалыматтар менен орун алды. Базар кылабыз деп чуркап жүргөн жетекчилер шаар куруу кеңешмесинин чечимин угуп таң калышты. Көрсө 1 апрелде эле мекеме ишканалардын катышуусунда өткөн отурумда 11 гектар жерди калктуу конуштарга жана көп кабаттуу үйлөрдү салуу боюнча чечим чыгарышкан экен. 1 апрелде Града совет чакырды. Града советте акимдин 1 орун басары катышкан. Мен ошол Града советтин төрагасы болуп иш алып бардык. Ушул жерде чогулуш өткүзгөнбүз администрацияда. Ошол айыл өкмөт башчысы да катышкан, өзү да катышкан. Жолун бербеген жоксуздар го. Бизге бербей башкаларга администрацияга биз бергенбиз. Жаңы сенден азыр атам го. Жок, билишет, парман деле билишет. Жылдагы ген план боюнча экен. Анан 2016 жылдагы ген планды айылдык кеңешке сунушту. Макул. Ошол сунуштагы ген планды мен жакшы түшүнөм, базар маселеси. Базар маселеси бардык. Жаңы айтып атасыздар. Ал эми район жетекчилиги дагы 302 гектар жерди элге турак жай салуу үчүн трансформацияга бергенин айтты. Бирок ал дагы жалган экенин тийиштүү жактардан алган каттарын мындагылар окуп беришти. Жер ресурстары, кадастр, геодезия жана картография боюнча мамлекеттик агенттик жооп берип атат. Агенттикте Алабука айыл өкмөтүнөн бизге трансформацияга арыз келдиби, кагаз түштүбү, документтер келдиби десек, мындай жооп берди. Кыргыз Республикасынын Месселер кабинетине караштуу жер ресурстары кадастр ошол боюнча сиздин 20-жылдан бери Алабука айыл өкмөт тарабынан которулган, трансформацияланган жер тилкелери боюнча сураган арызыңыздарды карап чыгып төмөнкүнү билдирет. Агенттиктин алдындагы Алабука филиалынын маалыматына ылайык 20-жылдан бери Алабука айыл өкмөт тарабынан жер тилкелерин которууга, трансформациялоого документтер сунушталган эмес дептер бар. Качан? Алып келдим кечээ. Жақында 24-жылы мартта. Атайын ушул алдыны алданды биз. Ошентип район жетекчиси дагы айылдык кеңештин төрагасы да шаар куруу кеңешмесинин чечимин кубаттап, алар кандай чечсе анын негизинде иштер жүрөөнүн билдиришти. Мурдагы Града советте каралышып, муниципалдык базар кароо маселеси каралган. Азыркы күнү мынакей кайра Града совет каралып, бул ГИКке 11 гектар жерди көп турактуу жайга көп кабаттуу турактуу жайга берилүүсү каралууда. Конуштарга чыккан. Токтомду өзгөртүп атыр биз категориясын өнөр жай тармагына. Ошол менен токтоп атат. Азыр айылдык кеңеште экен да бул кароо, сиздердеки экен. Биз ошол бизден кароого келет, анан Града советке кирет. Града советте азыр уктуңуздар 1 апрель күнү ал жанагыны отказ бериптир. Базар курганы болбойт, турак жай курганы, высотка курганы ГИКке киргизсин депчи. Ошол боюнча эми ошол чечимге таянабыз да Града советтин. Жолугушууга келген жарандар калктуу конуштарга жана көп кабаттуу үйлөрдү салуу боюнча чечим чыкканын уккандан соң көңүлдөрү көтөрүлүп үйлөрүнө таркап кетишти. Ал эми райондун борбордук базары бүгүн эле эмес, 30 жылдан бери көтөрүлүп келген маселеге айланып келет. Буга башка ыңгайлуу жерди караштуу керектиги жыйында айтылды. Ильяс Турдубай уулу, Буркан Матов, Жалал Абад облусу.